Өлүктөр ойгонот. Автор Димитра. 3-бөлүм. Эми тынч отуруп күтүп көр. Өчөшкөнсүп ал киши да аябай кечигип жатты. Же күткөнгө убакыт токтоп калдыбы, айтор бир кыйла убакыттан кийин гана телефон чалып, эшиктин түбүндө бир жигит күтүп турат. Аны менен бирге кел деди. Ансыз да араң эле отурган жаным атып эле чыктым. Үстүнгү кабаттан бир жигит түшүп келе жаткан экен. Таза баары. Жүрүңүз, деп лифтке түшүрбөй тепкич менен алып түштү. Сыртта кайнатам өзүнүн унаасында күтүп отурган экен. Кел, Баатыр, отур. Балдарды чочутпай ушунда сүйлөшөлү дедим, деп айдап жөнөдү. Ким, деди качан гана үйдөн узактаганда. Мен жөн гана суроолуу карап койдум. Баатыр, билем, мунун мага тиешеси жок. Мен финансы бөлүмүндөмүн. Пара алгандарды гана кармайм. Бирок баары бир кандай болсо да кылмыштуулук менен күрөшөбүз. Мен силерге болуп жаткан жагдайдан кабарым бар. Каны экөөң тирешип жүргөнүңөр баарына маалым. Эгер ким экенин айта албасак, иш чатагына айланат. Мен кызымдын, неберелеримдин кайгысын көтөрө албайм. Ата, кыжаалат болбоң. Мен эмес, көңүлүңүз жайында болсун. Кийин кызыңыз анча-мынчага кыжаалат болуп, сана тарта тургандардан эмес, анын жөндөмүн баалабай келесиз. Ким экенин тергөө аныктасын, анын алдында, артында, капталында душмандары жүрө турган. Мен майорду көрсөм болобу, дедим. Аны өлүкканага алып кетишкен чыгар. Сени жумушуна таштайын, издеп жаткандарга жоолук суроолоруна жооп бер. Макул, деп түшүп баратсам, Баатыр, деп токтотуп калды. Уулум, сен жалгыз эмессиң. Кандай жол тутсаң да, менин колдоом сени менен. Сен мага уулдан да артыксың. Бар эми, деди да жөнөп кетти. Мен анын унаасын узата карап, жүрөгүм жылый, дарбазаны көздөй бастым. Биздин жумуштун дарбазасы күн-түн дебей ачык. Мындагылардын баары темир сыяктуу чаршоо дегенди билбей иштей беришет. Мен да өзүбүздүн бөлмөгө кирип, ал темир адамдардын катарын толуктадым. Артымдан эле майор Касымов кирип келди. Кайда жүрөсүң? Сени кыдырып жатышат. Жарым түндө кайда болмок элем? Үйдө уктап жаткам. Чындап издегендер дароо эле таап алышты. А сиз билбейсизби, майорду азыр кайда алып кеткенин? Өлүкканага жеткирдик. Эртең күндүз эксперттер карашат. Эмнеге азыр эмес? Биринчиден, азыр караңгы түн. Экинчиден, туугандары уруксаат беришкен. Түшүнүктүү, деп бурулуп кеттим. А эмне үчүн ал сага анчалык маанилүү, деп сурап калды. Бурулуп карай салсам, сырдуу көздөрүн мага тигип туруптур. Эмне маанилүү, дедим, чындап эле анын суроосуна түшүнбөй. Өзүңдөн коркуп жатасың, белгилүү. Биринчи сен түшөсүң шектүүлөрдүн тизмесине, деди суроомо түз жооп бербей. Бул киши башынан эле жакшы эмес, жашын гана сыйлап турдум. Эгер тең курак болгондо, чининин жогору турганына карабай, муш менен жооп бермекмин, тил менен эмес. Жолдош майор, сиз эмне деп жатасыз? Мен өзүмдөн кыжаалат болууну ойлоно да элекмин. Алиевичке күйүп жатам. Билишимче, сиздер жакшы санаалаш элеңиздер. Жүзүңүздөн терең кайгырууну көрө албай турам, дедим кыжырына тие. Биздин айтышууну менин телефонумдун коңгуроосу бөлүп жиберди. Угуп жатам. Капитан Белеков, кайда жүрөсүң? Деген Чермашовичтин ачуу кыйкырыгын уктум. Жумуш ордунда, жолдош подполковник, дедим чечекейим чеч болуп. Жумуш ордуңда эмне кыласың? Эмне окуя болгон жерге келбедиң? Мен азыр уктум. Азыр барганда эмне? Денени алып кетишти дейт. Эч ким жок чыгар. Албетте алып кетишет. Сени күтүп турсунбу? Деп мени кекетип, Каныбектин акыркы каралып жаткан иштерин жыйыштырып алып, кел тез, деп буйрук берип өчүрдү. Мен документтерди жыйнап жатып, эмнегедир түпөйл ойлор пайда болуп, баарын ордуна жайгаштырып, бир папканы алып, эшикти кулпулап жөнөп кеттим. Унааны айдап, дарбазадан алыстап, жолго чыкканда чекеме тапанчада калып, жолдун четине айда, деди арттан. Нуржигиттин үнүн жазбай тааныдым. Келе папканы, деп алдыңкы орундукта жаткан папканы алып түшүп кетти. Мен УКМКга жетип, Чермашовичтин бөлмөсүнө баш бактым. Жолдош подполковник, уруксаатпы? Кир, Белеков, деп уруксаат берди. Чермашович жалгыз эмес экен. 3 жылдызча тагынган, чачына каралап калган адам жүрөт ары-бери басып. Саламатсызбы, жолдош полковник, деп аны менен саламдаштым.
Кел, капитан, эсенсиңби? Деп жылуу сүйлөп тосуп алды. Так ошондой, жолдош полковник. Кана, эмне менен келдиң? Мен жүздөрүнө таңыркай тигилдим. Башка учурда мен жеткиче жетип келчү маалымат кандай эле азыр жетпей калды. Эч нерсе билбегендей тур көрсөтүп жатышат. Жолдош подполковник, папка жок, деп жолдо болгон окуяны айттым. Сен эмне деп жатасың, капитан? Кайдагы улуу лейтенант? Деп түшүнбөстү толгон көздөрү менен мага карап калды полковник. Полковникке бурулсам, анын да жүзү ошондой. Сиздер текшерсеңиздер болот. Мага белгилүү, телефонумдун угууда турары. Угуп көрүңүздөр. Эмне, сен диктофон коюп жүрөсүңбү? Жок, сиздер орноткон аспап. Подполковник бул эмне деп жатат? Деп Чермашевичке бурулду. Адамдар кандай тез өзгөрөт. Көп билбесем да, Чермашевичтен мындайды күтпөгөм. Түшүнүгүм жок, жолдош полковник, деп мезирее карап турду. Менин аргам кете, болбосо бут кийимиме орноткон аспаптан угуңуздар, деп бут кийимимди чечип көргөзөйүн деп таманын карасам сыпсыйда эч нерсе жок. Баарын түшүнгөндөй болдум. Жакшы, дагы документ башка экенин айтканга үлгүрбөдүм. Бул тузак тура жөн жерден шексинбепмин, бирок кимге коюлган? Экөөнү алмак-салмак карап туруп калдым. Азыр Арыковдун делосу арыз далилдери менен али да менде экенин билишсе, эмне кылышат экен? Аны менден тартып алышат да мага кылмыш жаза кодексинин тийиштүү бир нерсин издеп башташат. Тез арада алып чыгып кетиш керек. Делону мен эми жете албайм. Колго түшүрүштү, коюп жиберишпейт. Бул ишти бүтүрө ала турган ишеничтүү адамды издей баштадым. Тааныштарымдын арасынан мындай нерсе колунан келчү жалгыз инсан бар. Ал менин кайнатам. Кандай болбосун, ал кишиге жолугушум керек. Азыр 1 сааттан кийин кеч болот, деп аргасын издеп жаттым. Жолдош подполковник, эмне болгонун түшүндүрө кетсеңиз, дедим убакытты созуш үчүн. Аны сен түшүндүр. Азыр өзүбүзчө турганда кеч боло электе, болбосо оперлерге сени салып берүүгө туура келет, капитан, деди Чермашевич ишенимдүү. Азыр, деп телефонумду чукулап бир нерсе издеген болуп кайнатамдын номерин терип, эч нерсе таппагандай кайра салып, оор үшкүрүп сүйлөй баштадым. Шайтан алгыр, шашканымды кара. Сизден коңгуроо болгондон кийин Алиевичтин столунун тартмасынан Арыков Алмаз Маматовичке таандык делону таап, арыз далилдерин ичине салып, дароо жөнөгөм. Шашканымдан унаанын артынан карап да койбопмун. Жумуштан узап, чоң жолго чыкканымда чекеме тапанча такалып, унааны токтотууга аргасыз болдум. Ал документти беришимди талап кылып, алдыңкы орундукта жаткан делону алып түшүп кетти. Ал авангардка жөнөтүлгөн тыңчы сиздин иниңиз Нуржигит эле. Сен анын жүзүн көрдүңбү? Жок, доошун уктум. Дооштор окшош боло берет. Кандай болгон ченде да сиздер мени угуп жатканыңыздардан күмөнүм жок эле. Белгилүү, мени 24 саат бою тыңшап турасыздар. Азыр ал аспаптардын жок болуп калганы мени таң калтырып турат. Бирок мен далилдейм, кандай болбосун. Капитан Белеков, кайдагы аспаптарды айтып жатасың? Эмнеге Арыковдун делосун көтөрүп чыктың? Подполковниктен ошондой буйрук алдым. Полковник Чермашевичке суроолуу карады. Мен Арыковдун делосун алып кел дебедим, деп иинин куйшуруп койду. Жолдош подполковник, майордун акыркы иштерин алып кел дебедиңизби? Ооба, так ошондой дедим. Арыков деген ысымды атабадым. Майордун акыркы карап жаткан иши ошол эле. Андан сиздин кабарыңыз бар? Кел, капитан, оюн курбай ачык сүйлөшөлү. Ук муну, деп мени авангард менен болгон акыркы сүйлөшүүмдү коюп берди. Күбө болгонубуздай, Алмаз сенден так азыр сен жоготкон иш кагаздарды сураган. Сен ага берип жибердиң. Муну менен аны камактан сактап калдың. Акылыңды жакшылап алган чыгарсың. Эми бизге келип, болбогон шылдоону айтып башыбызды айлантып жатасың. Кылган ишиңди улуу лейтенантка төңкөп, мени ортого салып жок кылам дегенсиң. Майордун өтө сак жүрөөрүн көрүп, аны өлтүрүп эле кутулбасаң, кутулбашыңды түшүнгөнсүң. Оюң ишке ашпай калды, деди тыржыя. Атай Чермашевич, Ганыбек Алиевич сизди тагдыр кошкон досум деди эле. Сиздин бул кылганыңыз достукка жатпайт, дедим аргасыз баш чайкап. Жетишет, капитан.
Ансыз да көп сүйлөп жибердиң. Менин артымдан мындай иштерди жасоого жол бербейм. Эми сени эч ким кайнатаңда куткара албай калды, деди полковник кол телефонун алып чыгып номер терип жатып. Адашасыз. Ал киши мага ишенет. Ар бир сөзүмдү да ана түшүнөт. Арыковдун делосун табат, дедим ишенимдүү үн менен. Аңгыча подполковниктин телефонуна коңгуроо болду эле «Кечиресиз, жолдош полковник» деп өчүрүп койду. Полковник кылмыш аныктоо бөлүмүнө чалып жаткан экен. Басып барып, каалганы бекитип, ачкычын алып койду. Мени качып кетпесин деген болсо керек. Күлкүм келди. Качуу оюма келсе, алдымда турган экөө мени кармап тура алмак беле. Мени спорттун 3 түрүнүн чеберин экөөнү жеңил уктатып жөө качсам, мага жетчүлөр табылышы күмөн. Бирок качуу менен оюма да келбейт. Анда али коюла элек күнөөнүн баарын мөөнөтүнөн мурда мойнума алып алган болбоймунбу? Ушул учурда акылым иштештен баш тартып турду. Бар үмүтүм кайнатамда. Менин айткандарымды угуп түшүндү экен. Нуржигит папканы ачып башка экенин түшүнөр замат кабинетке жөнөйт. Подполковник мени шектүү катары кармалды деп кабинетке кирүүгө уруксат алып берет да, оңой эле керектүүсүн алып чыгып кетет. Анда мен өзүмдү эч качан актай албайм. Кайнатам ага чейин үлгүрүп, биринчи жетиш керек. Кайда жатканынан бери жакшы эле түшүндүргөндөй болдум окшойт, деп ойлонгончо телефонумду чыгарып карасам, өчүрүлгөн экен. Качан өчтү болду экен? Сөздөрүмдү угуп жетиштүү экен. Аңгыча каалга такылдап, полковник барып ачаары менен 4 жигит кирип келип, колумду кайрып кишен салышты. Мен аргасыз гана полковникти карап, баш чайкап, подполковникке карап, мыйыгымдан күлүп коюп, жигиттердин жетегинде кете бердим. Кызык, канча күн даярданышты экен? Качан мындай чечим чыгарышты? Эмнеге? Ким? Деп ойлонуп бараттым. Подполковник артыбыздан чыгып, «Токто», деди өкүрө. Ана, буларга эми жетти, 1 сааттан кийин гана, деп мыскыл күлүп подполковникке бурулдум. Капитан, акыркы мүмкүнчүлүктү колдонуп жооп бер. Өзүңдү актай турган эмнең бар? Жолдош подполковник, мен өзүмдү актоого милдеттүү эмесмин. Жазыксыз жоромолу деген бар. Өзүңүзгө чоң милдеттенме арттырып алдыңыз. Мага күнөө ойлоп табың эми. Айып тагуу мамлекеттик айыптоочунун милдети, дедим жүзүмдөгү мыскыл күлкүнү жоготпой туруп. Түшүнүктүү. Акыркы мүмкүнчүлүктү колдон чыгаруу сенин адатың. Жигиттер, шектүүнүн өзүн, унаасын, иш ордун, керек болсо үйүн дагы тинтүүгө алгыла, деди демиге. Кечиресиз, жолдош подполковник, биз андай тапшырма алган эмеспиз, деди жигиттердин арасынан бири чыгып. Мындай чечкиндүү жоопту Чырмашевич эмес, мен да күтпөгөм. Ал жакты таңыркай карап калдым. Башында бир тал чачы жок такыр баш, көзүнүн үстүндөгү кабаттары жүзүнө куп жарашкан, чымыр денелүү, кыргызга окшобогон бул жигит Азербайжан же Түрк улутунан болсо керек. Кандай болсо да, кесип тандоодо адашпаптыр. Сырткы келбет менен гана чектелбей, билимдүү да көрүнөт. Бир азга нес боло түшкөн подполковник өзүн араң жыйганга окшоду. Анын сөзү бул жигиттер үчүн ары каттап суу кечпесин түшүнүп, жоошуй түшүп. Макул, азыр сага тапшырма алып берем, деп ичкери кирип кетти. Полковник менен кеңешип тиешелүү адамдарга телефон чалды көрүнөт. Көп өтпөй такыр баш баланын телефонуна коңгуроо келип жооп берип жатты. Угуп жатам. Жарайт, жолдош майор, деп өчүрдү да мага карап, буйрукту аткарууга туура келет, жолдош капитан, деди күнөөлүүдөй. Албетте, деп башымды ийкедим. Граждандык кийимде жүргөн үчүн чинин биле албадым. Бирок анык майордон төмөн, өзүнө ишенген жигитке карап туруп, эркине баа бербей кое албадым. Сыноолорго сынбай жүрүп отурса, бийиктерди багындырат. Бизди көп күттүрбөй подполковник чыгып келип, жол баштап, мен жакты карабай туруп үн катты. Унааң кайда, капитан? Эмне издеп жатканыңызды билсем болобу? Дедим суроосуна жооп бербей. Мен керектүүнү тапканда көргөзөм сага эмне издеп жатканымды. Жок, жолдош подполковник, мен билүүгө акым бар, эмне кылганым үчүн кишенде баратканымды. Албетте, капитан, сен майор Каныбек Алиевичтин өлүмүнө шектүү катары кармалдың. Түшүнүктүү, андай болсо курал издеп жатасыздар. Унаамды жана башка жайларды тинтүүгө алып жатканда видео көзөмөлгө тартылуусун талап кылам. Ким билет, сиздин оюңузда эмне бар? Балким өзүңүз таштап коюп мага төңкөйсүз.
Үйүмө кирүүгө аракет кылбай эле коюңуз. Жубайым ким экени белгилүү. Экөөбүз эми билип жаткан мыйзамды эне сүтү менен бирге эмген. Ордери жок астананы аттатпайт. Сен талап кое турган акыбалда эмессиң. Жубайыңдан эч ким сурабайт. Мамлекет күч органына эч ким каршы чыга албайт, деди мени мыскылдап. Жолдош подполковник, шектүүнүн айтканын аткарууга туура келет. Мыйзамсыз жол менен алынган далилдер сот отурумунда далил катары кабыл алынбайт. Биз далил болчу заттарды мыйзамдуу түрдө алышыбыз керек, деди такыр баш жигит жүзүндө эч кандай өзгөрүү байкалбай, басымын да жайлатпай бара жатып. Подполковник ал жакты карап бирдеме дейин деп токтоп калып, бирок жигиттин өңүн көрүп эч кандай жакшы жооп болбосун түшүнгөндөй алдыга басып кетти. Булар УКМКга баш ийбеген башка органдан экенин түшүндүм. Окуя болгон райондук ички иштер башкармалыгынан болушу мүмкүн. Бирок майордун үйү шаардын кайсы бурчунда экенин да билчү эмесмин. Ошондуктан азыр кайда алып барышаарын да билбейт элем. Учурдан пайдаланып тиги жигиттен сурап калдым. Жигит, мени кайда алып барасыңар? 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын бөлүмүнө, деп кыска гана жооп берди. Ушундай өз укугун билип, милдетин так аткарган кызматкерлер болсо, ар бир мекемеде эч кандай түшүнбөстүк, мыйзамсыздык болмок эмес өлкөдө. Подполковник алдыда жарга такалганын ойлоп баратты. Бул жигиттердин көзүнчө ашыкча кыймыл кыла албайт эле. Болгондо да Алиевичтин иш ордун тинтүүгө ала албайт. Мен учурдан пайдаланып, делону бирисине өткөрүп берем же далил катары видеого тарттырып алам. Мен кармалган учурда ал кагаздар али да өз ордунда экенин деп ойлоп бараттым. Унаанын ичин тинтип, мүмкүн болчу бардык тешиктерин текшерип болгон соң тергөө комитетине алып жөнөштү. Түн аяктап, таң атаарга аз калса да, бул жердегилер үйлөрүнө кетпеген. Кишенде кирип бараткан мени көп эле көрдү. Кызыгы, жүздөрүндө таң калуу жок. Ушундай болушун алдын ала билгендей баары. Кабинетке кирип барганыбызда баары жайында эч нерсе өзгөрбөгөн экен. Менин иш ордумду тинтип болгон жигиттер шектүү эч нерсе жок экенин айтып туруп калышты. Бул учурда подполковник Алиевичтин столунун жанына жеткен эле. Андан көзүмдү албай карап тургам. Мен да аны көздөй басып барып, видео аспап көтөрүп жүргөн жигитти чакырып, тартманы ачып, анда жаткан ар бир буюмду тартып ал дедим. Ал жигит эч нерсени түшүнбөсө да айтканымды аткарып, тартманы ачып болгон заттын баарын алып чыгып, столдун үстүнө жайып тартып жатты. Мен көздөрүмдү ачып жумуп туруп калдым. Мен 2 саат алдын калтырып кеткен дело ордунда жок болуп чыкты. Чермашевичке карасам, анын көздөрү узак белгисиздикти тиктеп турган экен. Менин абалымды карабай туруп, байкагандай чуңкур дем алып алды. Көздөрүн белгисиз текиттен үзбөй туруп. Чермашевичтин бул жүзү анык эле сен утулдуң деп турар эле. Менден биринчи жеткен болсо, анда неге ушунча спектакль ойноп, мени бул жерге алып келди? Менин алдымда өзүнүн кемчиликсиз экенин далилдеш үчүнбү, деп ойлогонумча эшиктен шаша кайнатам кирип келди. Тергөөчүлүк комитеттин төрагасы подполковник Сыдыков менен бирге. Эмне болуп жатат мында? Чермашевич шашпай менин колумдагы кишенге бир карап алып түшүндүрүп жатты. Саламатсызбы, жолдош полковник? Биз майор Алиевичтин өлүмүнө шектүүнүн иш ордун тинтүүгө алып жатабыз. Подполковник, деп көзүнүн үстү менен карап койду да Сыдыковго кайрылды. Бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Эч кандай мыйзам жегине туура келбейт, жолдош полковник. Анткени бул капитандын иш орду эмес. Кайнатамдын көз карашы ушунчалык каардуу экенин алдын байкабаган экенмин. Ушундай бир сүрдүү муздак көзү менен Чермашевичке карады эле. Байкуштун бүт денеси титиреп кетти көрүнөт. Колунун манжаларын учкаштырып, эки колун бириктирип, кайра жазып кирерге тешик таппай турду. Кийин ошол эле көзүн мага такады. Мен Чермашевичтен бетер титиреп, тердеп, тепчип, жанараак эле көңүлүңүз жайында болсун, мен эмес деп айтканымды эстеп уялып турдум. Бир убакта эсиме келгендей терезеге жүгүрдүм. Видео көзөмөл ал мени сактайт. Бир убакта аны орнотуп, мени текшерип жатканы үчүн ачууланган болсом, азыр рахматымды айтып жаттым. Ким киргенин андан көрсөк болот. Терезени ачып, муну көрүшүбүз керек. Сөзсүз. Мен өзүмдү актоонун жалгыз жолу ушул, дедим. Энтиге кайнатам мага түшүнбөгөн суроолуу көздөр менен жинди адамга карагандай карап турду да,
менин сураныш көз карашымды көрүп Сыдыковго бурулду. Ал баарын түшүнгөндөй: "Албетте, Белеков. Так, азыр уюштурабыз" деп чыгып кетип, бир жигит менен кирип келди да камераны ача баштады. "Эч нерсе жок", деди ал жигит терезеден түшпөй туруп. "Кандайча?" деп мен баарынан оозанып сурап жибердим. "Камерада чип жок, белгилүү бир компьютерге уланган, чагылдырган кыймылды эсине сактабай, түз көргөзүү үчүн гана орнотулган аспап экен. Эч кандай мүмкүнчүлүк жокпу болуп өткөндү артка түрдүрүп көрүүнүн" деп безиленип кеттим. "Ал үчүн аспапка туташылган компьютерди табышыбыз керек. Эгер ал компьютердин ээси сактоо деген баскычты баскан болсо, ошол компьютердин ээсинде же ага туташылган чипте сакталышы мүмкүн. Сактоо баскычы иштетилген учурда гана" деп дагы бир ирет тактап өттү. Эми суроо: "Айтчы, подполковник, сен мында эмне карап келдиң? Билишимче, Баатыр шектелип жаткан окуянын силерге тиешеси жок" деп Чермашович сөз сүйлөйүн деп оозун таптап келе жатканда сүйлөтпөй оозун бөлүп жиберди. "Жигиттер, силер кайсы бөлүмдөн?" "Биринчи май райондук ички иштер башкармалыгынын бөлүмүнөн, жолдош полковник" деп жооп узатты такыр башы. "Силер кишен салган адам ким экени белгилүүбү силерге?" "Белгилүү, жолдош полковник." "Анда айткылачы, кандай негизде күч органынын капитанын шектүү деп таап жатасыңар?" "Жолдош полковник, капитан шектүүлөрдүн бир гана күнөөсү барбы жокпу тергөө аныктайт. Биз болгону берилген буйрукту аткарып жатабыз." "Силер качандан бери УКМКнын подполковнигинин буйругун аткарып калгансыңар?" "Ыя. Бизге берилген буйрук шектүүнү тинтүүгө алуу, а подполковник күбө катары гана." "Макул, анда мен да күбө катары жүрөйүн, силерден кеткен катачылыктарды эсептегенче" деп такыр баштын так маңдайына келип, көзүн кыйгач көтөрүп карап койду. "Сиздин укугуңуз, жолдош полковник" деди жигит, үнүндө же жүзүндө бир өзгөрүү жок. "Сенин атың ким, жигит? Бирок маанилүү деле эмес, сен өзүң айткандай буйрук гана аткарып жатасың. Андай болсо кеттик, силерге буйрук берүүчүнүн алдына. Белгилүү, силер баары бир мага баш ийип атканымды аткарбайсыңар. Белгилүү, силер баары бир мага баш ийип айтканымды аткарбайсыңар. Кандай келесоо тергөөдөн мурун эч кандай жүйөлүү себепсиз тинтүүгө алууга буйрук бергенин көрөлү. Силерге маанисиз болсо да айтып коеюн, капитандын актыгы жөнүндө далили бар. Ал мен" деп жигиттерди сыдыра карап келип, Чермашовичке көзүн такап, экөө бир убакытка чейин сырдуу карашып туруп калышты. Чермашович биринчи болуп көзүн тартып кетти да: "Менин зарыл жумуштарым бар. Кечиресиз, полковник, мындан ары сиздерди коштоп жүрө албайм" деп колун чекесине такап, урмат көрсөткөн болуп бөлмөдөн чыгып кетти. Мени шенделген боюнча аталган бөлүмгө алып келишти. Жолкада өзүнүн унаасында артыбыздан жүрүп келген кайнатам бөлүмгө кирип бара жатканда жанаша басып, канча мүмкүнчүлүк жаралса да, мен күткөндөй кулагыма шыбырап койбоду. Чындап эле эч нерсе угуп үлгүрбөдүбү? Андай болсо, жок дегенде эмнеге телефон чалдың эле деп сурап койбойбу? Балким кармалганы үчүн чалыптыр деп ойлоп калгандыр. Андай болсо, актык далили мен деп эмнеге айтты? Балким тергөөгө киргенде айтаар деп ойлоп бараттым. Бирок бизди күтүп алган майордун оозунан эмне себептен мени шектүү деп кармашкандарын угуп болгондо, мыйзамдын бардык тартиптери сакталсын. Капитан жактоочусуз эч кандай суракка алынбашы керек. Бул жактоочунун дареги зарыл учурда чакырасыңар деп баракчаны столдун үстүнө таштап койду. Мен андан "Силер айтып жаткан дело жоголгон жок менде" деп айтышын күткөм. Бирок мен күткөн бир да сөз сүйлөнбөдү. Мени бир сыйра баштан аяк карап алып, сөзүн улады. "Жана да актык далили бар Баатырдын ал окуя болгон учурда үйүндө болгон. Муну тастыктоо үчүн жубайы жана мен күбө катары чакырылышым керек." "Албетте, жолдош полковник, биз баарын аныктайбыз. Мыйзам бузуу оюбузга да келбейт" деп тынчтандырмыш болду. Майордон башка жооп күтүүгө болбойт эле. Менин кайнатама каршы сүйлөп жанынан тоюптурбу? Анда эле эртең өзү менин ордумда сурак берип отуркат. Белгилүү, ал кишиде ар биринин атына ачылган папкалар. Эч бир милиция кызматкери болгондо да бөлүм башчылары таза иштеп же артын толук тазалап жетишпейт. Ал киши
эч кандай ишти көз жаздымында калтырбайт. Болгону белгилүү бир убакытка чейин, балким өмүрүнүн акырына чейин эгер ачуусуна тийип же одуну кыймыл-аракет жасабаса, ал папканы ачыкка чыгарбай сакташы мүмкүн. Майор да өзүнүн өтмүшүн өзү каалагандай таза деп ойлой албайт. Жакында генерал болуу алдында турган киши аны эки чайнап бир жутаарынан күмөнү болбосун. Таң атып түш болсо да мени суракка чакырышпады. Мен оюмда папканы издеп жатышат дедим. Түштөн кийин гана жактоочумун деп кайнатам жөнөткөн жапалдаш бойлуу, курсак чыгарган, маңдай чачы жок адам келип абалым менен таанышып кетти. Анын сабырдуулугу, жөнөкөй сүйлөгөнү таң калтырды. Эгер ишеничтүү адам жөнөтпөгөндө, аны өз ишин такыр билбеген, өзүнө ишенбеген жаңы үйрөнчүк деп ойломокмун. Кетеринде эртең маркум жерге бериле турганын, эгер суракты башташса, ошондон кийин башташаарын айтты. Кандайча денени текшерүү ошончо тез бүтөбү деп таң калдым. Ал эч кандай текшерүү болбой турганын, туугандары андан баш тартышканын айтты. Түшүнүктүү, татаалдаштырылган иш козгошот экен. Окту дагы денеден чыгарганга уруксат беришпептир. Ал терең кирген деп, далил кылчу нерсеси жок. Кимди өлтүрүүгө себеп болгон жана мүмкүнчүлүгү жеткен деп гана карашат. Албетте, тизмеден биринчи мен, келинчегим, жакын тууганым, андан башка күбөм болбогону үчүн анын күбөлүгү актыгыма далилдешке негиз боло албайт. Жарга такалгандай абалда экенмин. Эртеси жактоочу келип укмуштай кабар угузду. Авангардда шектүүлөрдүн арасында бар экенин, эгер аны кармашса, колдон чыгарышпасын. Эгер колдорунан келсе, мени буйрутма берүүчү анын аткаруучу катары көргөзүп коюулары мүмкүн экенин. Ага себеп биздин катнаш бар жана акыркы жазылган сүйлөшүү болоорун. Бирок аларга мындай мүмкүнчүлүк бербестигин мени тез арада биринчи сурактан кийин чыгарып кетүүсүн айтты. Ал сүйлөп жатканда эмнегедир жүзүнөн ишенимдүүлүктү көрө албай жаттым. Мага оюнун түпкүрүн айта албай жаткансыды. Айтыңызчы, авангарддын колу барышы мүмкүнбү? Дедим, оюн билгим келип. Ким билет, балким, бирок чындыкка куошпой турат. Ал акылдуу адам. Майорду өлтүрүү менен иши бүтпөстүгүн билип туруп антпек эмес. Эгер анын ою ушундай болгондо, теректин чырпыгын эмес, тамырын кыймак. Бирок билесиң, силердин жумушту кааласаңар далил себеби жокта соттотуп жибересиңер. Түшүнүктүү. Демек, тузак мага эмес, ага коюлган тура. Бир жолу жолдон чыккандарды ар кандай жол менен тазалаганча кеткилери келген экен. Айтыңызчы, эмнеге авангардга мынча кызыгып жатышат? Белгилүү, ал түрмөгө түшсө деле колу кыскарбайт, ал жерде көп да кармалбайт. Менимче бул саясий гана эмес, Крым чөйрөдөн да түшкөн буйрукка окшойт. Эгер ал түрмөгө түшсө, кайра тирүү чыкпай калыш ыктымалы бар. Муну авангард да билип турат. Ошондуктан ал түрмөдөн качып турган учуру. Болбосо, андайларды түрмө менен коркута алмак беле. Ал Крым чөйрөдө ээлеген ордуна канааттанбай жаткандай баштыкка умтулганы турат го чагымда. Бирок али күчү ага жете элек. Түрмөдө муну жок кылып коюшат. Баарын ачыкта жок кыла беришип, эми кадамдарын өзгөртөлү дешкен го. Аны сактап калуунун жолу барбы? Өлүмдөн кантип сактоону билбейм, бирок түрмөдөн сактоо жолдору бар. Албетте, ал үчүн чыныгы күнөөкөрдү табыш керек. Биздин учурда ал мүмкүн эмес. Демек түшүнүктүү. Рахмат сизге, деп ошону менен экөөбүз коштоштук. Жактоочу кетеринде ыраазы боло, баарын түшүндүң деген көз караш менен карап коюп кетти. Мен маймылчага келерим менен менин ишимди карап жаткан тергөөчү менен сүйлөшүшүм керектигин билдирдим. Дароо мени анын бөлмөсүнө алып келишти. Кел, отур, деп өзүн хан сарайдын ээсиндей сезип керсеген бирөө отурат. Мен жасаган кылмышымды толук менен мойнума алууну чечтим. Силерден жеңилдик күтөм, дедим турган боюнча. Мындайды күтпөгөн ал ордунан тура калды. Сен эмне, оюн курганы жатасың? Тескерисинче, оюн куруштан качып жатам. Мен кыйынчылыксыз күнөөмдү мойнума алып тергөөгө жардам берсем, силерден да ошондой жардам болуп, жазам жеңил болот. Мен ошону туура көрдүм. Эмнеге жактоочуңду кетирип жиберип гана айтып жатасың? Кийин бизди ур токмок калды деп күнөөлөш үчүнбү? Жок, мен андай кыла тургандай эки жүздүү эмесмин. Болгону жактоочум менин мындай кылуума жол бербейт эле.
Жарайт, анда баарын диктофонго жаздырып, өз колуң менен кагазга түшүр. Эгер жактоочунун алдында көргөзмөңдү өзгөртө турган болсоң, аяоо жок. Бул неме мынтип сүйлөп, мени эң эле кылмышкер катары көрүп жатканына караганда, маселе олуттуу жана чечим чыгып бүткөн. Мен кутулбай калдым. Жок дегенде авангардка тийише албай, колдору кыскарып калсын. Туура эле кылып жатам деп өз колум менен көрсөтмө жазып бердим. Кантип атып жанына келип, өлгөнчө карап туруп, кийин тапанчаны жок кылып жиберип, үйгө келип эч кимге билинбей ордума жатып алганымды, эгер мүмкүнчүлүк беришсе, куралды таап беришим мүмкүн экенин жаздым. Диктофонду жандырып, ар бир берген суроосуна даана так жооп берип, күнөөмдү толук мойнума алдым. Мына эми 1000 аттен кылсам да артка жол жок. Келечек үчүн азыркымды курбан кылышым керек. Албетте, бир күн акталып чыгам. Ал учурда баарын ашыгы менен кайтарып алуума азыртан жол ачуум керек. Бул сөз авангардка жетпей койбойт. Аны кичине да билген болсом, өзүн мага карыздар деп эсептеп калат. Кайнатамдын жардамы жана өзүмдүн сөздөрүм менен кыска мөөнөт жана коопсуздугум үчүн өзүнчө жалгыз камерага жайгаштырылам. Ал жакта да авангарддын адамдары жок эмес, алардын колдоосуна ээ болом. Деги эле бул чөйрөнү сырттан эмес, иштен көрүп түшүнүүгө мүмкүнчүлүк алам. Мына ушундай ойлор менен өзүмдү алаксытып жаттым. Бул жерде түнөгөн 2 эле күндө өзүмдү жоготуп койгонмун. Чынында, душманыңа да каалабайсың мындайды. Азыр маңдайымда керсейип отурган немени карап, ошол жайда бир апта болсо да түнөп чыкчу жан экенсиң деп ойлоп отурдум. Жайыма келип, мындан ары жасай турган кадамдарымды ойлонуштура баштадым. Биринчи жактоочуга айтып, катталбаган тапанча таптырайын. Кандай болсо да боло берет. Денеден окту алышпагандан кийин тапанчанын үлгүсүн да аныктай алышпаган. Кийин аны окуя болгон жерден алыс эмес, белгилүү бир жайга каптырайын. Келинчегиме бүт кийимдеримди, кийим-кечемдин баарын текшерип, үйдөгү ашыкча буюмдардан кутул дейин. Жакшысы, балдарды алып атасынын үйүнө барып турганы оң. Эң коопсуз жай ушул. Калган көйгөйлөрдү жаралуусуна карап чечебиз. Анкыча мага адам келгенин кабарлашып, камерадан чыгарып кичине күнүгө алып келишти. Ичкериде артын салып, кымбат баалуу костюмун кийип, өзгөчө чач жасалгасы менен Чырмашевич турган экен. Мен бул жерге алып келгендерге калгым келбегенин жайыма алып барып коюуларын айттым. Сурак жүрүп жатпагандан кийин сырттан келген адамдар менен каалабасам жолукпай коюуга акым бар. Бирок алар мага кулак салышпай, ичкериде калтырып каалганы шарактатып, сыртынан жаап коюп кетип калышты. Мен эскилиги жеткен столдун эки тарабына коюлган боёго өчкөн катуу жыгач отургучтардын бирине барып отурдум. Колу бутум кишемде. Мени кол салууга жана качууга жөндөмдүү деп ушинтип алып чыгып, экөө коштоп жүрүп. Кандай, Баатыр, деди Чырмашевич, шылыңдагансып, маңдайымдагы отургучка отуруп жатып. Мен жооп айтпадым. Жүзүнө да карабай, башынын үстүнөн белгисиз чекитти тиктеп отура бердим. Карачы, кандай абалга жеттиң? Бул башталышы гана. Сен тандаган жол жакшылыкка алып келбейт. Сен мынтип кимди жазалап жатасың? Мен ооз ачпадым. Шылдыңдагысы келсе, мейли, ичиндегисин төгүп, өзүң күчтүү сезип аласың деп мүмкүнчүлүк жаратып бердим. Баатыр, сен эмне кылып жатканыңды аңдап жатасыңбы? Эмне себеп болду сага жасабаган кылмышты мойнуңа алып алууга? Кечиресиз, жолдош, подполковник. Аяк алдыңыздан чыгып тоскоол болгонум үчүн мен күрөштөн баш тарттым. Сиздер менен алышып, утукка жетпешимди билем. Темирдей эрки бар Алиевичти жер кучактаткан мен эмне болуп калыпман? Жакшысы, ушундайында колумду көтөрүп жеңилип берейин, дедим какшыктай. Баатыр, жетишет. Мени душман катары эсептебе. Сен жеңилип бере тургандардан эмессиң. Акылыңда укмуштай план түзүп жатасың, билем. Бирок айт, оюң үчүн, бирөө үчүн атыңды булгаба. Атыңа так калат. Жабык жаса баарын. Сен өсчү баласың. Ачык күрөшкө чыкпа, көмүскөдө бол. Өжөрлөр өспөйт бул чөйрөдө. Болбосо Каныбек азыр тирүү гана эмес, жок эле дегенде подполковник болуп калмак. Ошон үчүн силердин чөйрөңөрдөн кеттим. Тирүү калгым келип. Мен эми жаныңарда эмес, каршыңардамын.
Эми мен кылмышкермин. Батыр, сен билесиң, адам милиция болот, милиция адам болбойт дегенде. Сен эми жөнөкөй адам боло албайсың. Погон тагынган адамдын терисине жабыш өсөт. Анда мени ошол тери менен бирге жулуп салды деп эсепте. Макул, кандай кылсаң өз эркиң. Бирок азыр мени бөлбөй ук. Кийин чечим чыгар. Биз Каныбек экөөбүз тагдыр кошкон дос болдук. Экөөбүз эки башка ойлонсок да, чыныгы достордун элек. Тагыраак айтканда, экөөбүздүн максатыбыз бир, бирок ага жетчү жолдорубуз башка. Ал ачык күрөшөт, өжөрлөнөт, кээде мени түшүнбөйт, а мен алардын жанында жүрүп, менден шек санабагандай кылып, башка жолдор, башка колдор менен бүтүрөм. Каныбек издеген өлүктөрдү мен да издеп келем. Досума жардам берүү үчүн канча эскерттим, ал мени угушу керек экендигин, ага каршы чыкпашымды, бир гана сабыр менен жете турганыбызды жакшы эле ынангандай болгон. Көп папканы алдына таштап, каалаганыңды танта, максатыңа жетүүгө жардам берчү дегенимде баарын окуп таанышып чыгып, сени тандады. Сени көрүп, Каныбектин өзүн көргөндөй болдум. Баардык жактан окшошсуңар, экөөң бирдей ойлоносуңар, өжөрсүңөр. Ошондо түшүндүм, ал менден эмне кааларын, өзүңдөй ойлонушумду каалаган экен. Акыркы жолу коңгуроо чалып, сени авангард менен бирге отурганыңды, ал өзүнүн делосун суратып жатканын айтты. Мен ага андай болбой калды. Арыздарды карап, авангардка иш козго, жогору жактын буйругу ушундай дедим. Анын мага берген жообунан түшүнгөм, бир нерсени ойлонуштуруп жатканын. Аны менден жакшы билген адам болбос. Бирок айттың, ошондо акыркы ирет сүйлөшүп жатканыбызды билсем кана. Оюмдагыны айтып үлгүрбөй калдым. Ал телефондо сүйлөшүүнүн баарын жаздырып жүрө турган. Ошон үчүн ачык айта албадым. Ал иш козгой берсе, биз авангардты качырып жибермекпиз. Тескерисинче иш тездемек. Каныбек менден капа болуп кетти. Башка тарапка өтө качты деп да ойлогон чыгар. Айтайынбы? Каныбек өзүнө кол салуу болоорун сезген. Ал жыландын кыймылдаганын билген. Бул нерсени билбей калмак эмес. Ал сөзсүз бирөөгө мындан кийинки кыла турган иштерин калтырып кеткен. Мына ошон үчүн сен табышмактуу кадамдарга барып жатасың. Авангардты сактайын деп өзүңдү отко таштап. Ооба, унаага Нуржигитти мен жөнөткөм. Полковниктин мындан кабары жок эле. Менин айткандарымды түз түшүнүп алып, полковниктин алдына делону көтөрүп кирип келбесин. Анда Каныбектин ою ишке ашпай калат деп ушуну уюштурдум. Бирок сен аз да болсо Каныбектен сабак алып калган, өз ишиң мыкты билген тергөөчү экениңди унуткан экенмин. Сен бизди оңой эле алдап койдуң. Айтчы, сен ушундай болоорун алдын ала билген, Каныбек өлөөрүн сезбей калмак беле. Батыр, папка кайда? Бер да бул жерден бошон, жумушуңа кайт. Демек, бул жетишпеген делону алганга. Кайнатам алганбы? Анда эмнеге бербей жатты болду экен деп өз ойлорум менен алек болуп кетипмин. Эң маанилүү нерсени эстен чыгарып, шайтан алгыр, ал сенде эмес. Качан? Сен бизге карай жөнөгөнүңдө бар беле? Деп көп суроолорду берип жиберди, шашып. Демейде оюмду окутуп койгонума капа болуп калчу мен азыр тескерисинче өз учурунда кетирген катама ыраазы болуп турдум. Күтүүсүздүк деп коет муну. Күтүүсүздүктөн адам чыныгы каалоосун билдирип алат. Кудум, азыркы чырмашуучусуңар шашканданбы же жашырууга аракет да кылбадыбы? Айтор бул жерге келген чыныгы максаты мага бууруп куткаруу үчүн эмес, өзүнө керектүүнү алууга келгенин билдирип алды. Мен эч нерсе байкабаган болуп күлүп койдум. Менде подполковник, менде бербейм аны эч кимге. Болгондо да мага кол салган адамдарга. Айтпадымбы, мен эми каршыңардамын деп. Билесиз, каршылаштарыңыз бири-бирин оңой менен сатпайт, сиздерден айырмаланат. Өзүңдөн көр. Түрмөдөгүлөр сени кучакчайып гүл менен тосуп албайт. Мент келди деп зоопарктагы майылга карагандай карашат. Андан аркысы белгилүү. Мен ыраазымын. Сен күчүңө ишенип жатасыңбы? Алар көпчүлүк. Мен ыраазымын дебедимби? Демек баарына ыраазымын. Силерден көргөнчө алардан көрсөм, анчалык көңүлүм каларлык болбойт. Сержант деп ачуу кыйкырды да эшик ачылары менен мен тарапты карап да койбой тез басып чыгып кетти. Мени шагыратып шынжырларым менен кайра жайыма алып жөнөштү. Тоо, мени тим эле адам жегич элестетип алышкан го. Ушуга чейин адамдын эти менен тамактанып келгендей, бутум шынжырда, колум кишенде баратып,
тайып кетип, эки тарапка теңселе түшсөм, жанымда бараткан экөө эки тарапка качып жүрүшөт. Боорум эзилгенче жыргап күлүпмүн. Сержанттар, качпагыла, силерди атайын мени качырбай карашсын деп күзөтчү койсо, силер өзүңөр качып жүрөсүңөр. Түштөн кийин эсине келгенсип корсулдап коет биресе. Ашыкча кыймыл жасала, бат-баттан жүр деп алардын кылыгына күлүп, бир сыйра жыргап алдым. Көп күндөн бери күлкүлүү окуяга туш боло эле келем. Камерага киргизип, буту колумду чечип, шарактатып кулпулап коюп кетип калышты. Дагы жалгыз калдым. Жогоруда аталган бөлүмдүн жер төлөөсүндө утурумдук кармоочу жайда болгонум үчүн азырынча жакын туугандарымды да киргизбей, жактоочумдан бөлөк. Анан жанагынтип керексиз адамдар кирип келгени кыжырыңды кайнатат. Бийлигин күчүң бар адамсың, болбосо айбанчалык баркың жок. Баса Чырмашевичтин сөздөрүнүн канчалык деңгээлде чындыгы бар, майор жеткиргенби? Чындап эле тескерисинче эмес, андай болсо, угуучу аспап акыркы гана бут кийимде болгон, табышмактуу. Эмне үчүн Алиевич андай кылмак? Майордун өлүмүнө Чырмашевичтин катышы болушу мүмкүнбү? Чындап эле Алиевич кол салуу болоорун сезгенби? Анда эмнеге коргонуу чарасын көрбөгөн же пайда бербестигин билди бекен? Суроолор көп. Эч бирине жооп таба алар эмесмин. Аңгыча мага дагы конок бар экенин айтышып, кишендеп алып жөнөштү. Кичине бөлмөдө кайнатам күтүп отурган экен. Мени көрө сала ордунан тура калды. Эки эле күндө ушундай акыбалга жеткениме ишене албай отурду окшойт. Баатыр, бул эмне кылгандары? Кантип? Эмнеге сен мындайга жол берип жатасың? Сен али кылмышкер атыла элексиң, деди көздөрүнүн каарын чача. Менин сөзүм өтчү жайда эмесмин, ата. Эмне себеп болду сен баарына ынанып ыраазы болушуңа? Же? Жок, ата. Коркутуу, үркүтүү, уртокмок болгон жок. Мен өзүм, үйдөгүлөр тынчпы? Кабар табышкандыр. Акыркы жаңылыктан кабар табыш элек. Бүгүн эртең акталып келет, сурак берип деп күтүп отурушат. Мен да азыр уктум. Дароо бул жакка жөнөдүм, өз оозунан угууга. Ата, бул утурумдук гана. Ушундай болгону жакшы. Албетте, жакын арада мунун баары бүтөт. Демек сен уурдаткан эмессиң. Ал өзүңдө. А эмнеге берип койбойсуң? Менин көздөрүм чанагынан чыгып кетейин деди окшойт. Ордумдан тура калдым. Ата, эмнени айтып жатасыз? Ишенимдүү баары жайында деп атпайсыңбы? Демек кырдаал көзөмөлүмдө. Бул чындап эле алган эмеспи? Анда ким? Же? Андан аркысын ойлоодон баш тарттым. Азыр ойлонуу да кооптуу. Сол көзүн оң көзүңө душман болуп турганда. Ата, жөнөткөн жактоочуңуз келди. Ал өз ишинин чебери эмеспи? Сөзсүз бир нерсе ойлоп табат. Жапарбы? А эмнеге Жапар? Садыр эмеспи? Мен Жапарды жөнөткөм. А демек Жапар мен адаштырып алдым окшойт. Дедим бир нерсе эстеп жаткансып. Кайнатам ишенбеген көздөрү менен карап туруп сөздү буруп кетти. Балдарды алдырайын дегем, көнбөй койду. Сени келсе үйдө бололу деп. Мен да ошону айтайын дегем. Аларды алып кеткениңиз оң. Бул иштер бүткөнчө ошондо болушса көңүлүм ток болмок. Эгер консо сөзсүз алып кетем. Келинчегиңди билесиң, кандай өжөрлүгүн. Бул жерине ынанбай кое албадым. Эгер ал каалабаса эч ким зордой албайт. Ошону менен сөзүбүз түгөнгөндөй үндөбөй отуруп калдык. Анда мен барайын. Өзүңдү жакшы карма, деди бир убакта кайнатам. Рахмат, ата, мен жакшымын, деп жылмайган болдум. Эшик ачылып экөөбүз көздөрүбүз менен коштошуп, ичинде сыры калып кеткен аялдай болуп буулугуп кала бердик. Анын көзүндө да сыр бар эле. Айтайын деп барып токтоп калды. Мен да дал ошондой кылдым. Эч кимибиз батынып биринчи баштай албадык. Камерага келип, жыгачтан жасалган төшөнчүсү жок керебетке кыйшай кеттим. Садыр, Жапар, кайсынысы туура? Албетте, экөө эки башка адам. Сырдын баары жоктоо. Сырдын баары жактоочуда. Ал менин камалышымды каалады. Бирок эмнеге? Ким жөнөткөн? Албетте, Жапар жөнөтөт. Ал кимден буйрук алды? Полковниктен да. Күчтүү күчтөр аралашканбы? Сыз камерада дагы бир түндү өткөрүп эртеси да болду. Түштөн кийин гана жактоочум кирип келди. Кичине бөлмөгө мени чакырды. Маркумду жайына берип келишкенин, жакындары сыздап, энеси боздоп жатканын айтып, менин абалыма караганда бир топ эле жакшы экенин эскертти. Тирүү болуунун өзү бакыт, баарын оңдоого болот. Өлүмдүн гана аргасы жок. Сен кейби тандап алган жолуң үчүн мага ишен. Мен үндөбөй гана угуп отурдум.
ушинтип эле кете берет экенбиз да, эртең эле бизди болуп көрбөгөндөй унутушат, өткөн жакта сүйлөй башташат. Мен эмнеге эрегишип жатам? Эч ким түбүнө жетпеген чындыккабы? Баатыр, эмнелерди ойлоп жатасың? Деген жактоошунун суроосу оюмду бөлүп жиберди. Сиз кимден келдиңиз? Ошонубу? Тиги Жапар кесиптешим мага дайындады. Сени аябай. Өзү азыр жегиштерди коргоп үлгүрбөй жатат. Аларың да чекесинен кармалып жатпайбы? Жапардын шаштысын бир топ эле кетирип жиберишти окшойт. Бул адамга таң калам, жактоочуга окшобойт. Сөздөрү жегиштер деп. Актагандын ордуна күнөө тагып, мени да куткаргандын ордуна ушунда калуумду каалап, бирок эмнегедир ишенгим келип туруп алды. Балким эч кандай жасалмасы жок жөнөкөй болгон үчүндүр. Эмнеси болсо да, мындан аркы тагдырымды тапшырып койдум. Баатыр, иним, сен кутуласың. Болгондо да кандай? Баарын таң калтырып, башчыларды баш ийдирип, бирок сен ал учурда ошону каалайт бекенсиң. Мен ал учурду эмес, азыркымды билбейм. Эмне каалап жатканымды да билбейм. Болгону көңүлүм калып баратат. Жасаган ишибиздин маңызы барбы өзү? Мен ушуну Алиевич каалагандай эргүү менен каалай аламынбы? Же жөн гана бирөөлөргө өчөшүп жатамынбы? Албетте, маңызы бар. Бүт бетиң менен каалап жатасың. Муну эң жакшы түшүнүп турасың. Сага окшош ойлонгон бир адамды билчүмүн. Ал да адамдарга байкуш, аргасы түгөнгөн адамдай болуп көрүнүп, сырын тартчу, аябай окшойт экенсиң, деп көздөрүн күлмөңдөтүп жылмайып койду. Сен карман, Баатыр, сага айып тагып тергөө башталса, сени СИЗОго которот, ал жакта жакындарың менен жолугушууга мүмкүнчүлүк аласың. Ошондо суроолоруңду берип аласың. Айтмакчы, сурак болсо, куралды көргөзүп бере алам депсиң. Аны кандай кылдың? Ал жагы сиздин маселеңиз. Окуя болгон жерден алыс эмес жайга катыңыз жана табуучу тапанчанын үлгүсүн кабарлап коюңуз мага алдын ала. Макул, бирок бул жагы ашыкчалык кылып кетпедиби? Жок, эмне кылып жатканымды аңдап турам. Анда, укта, эсиңе түй. Каныбек унаасын үйдүн артына токтотуп, үйдү сол капталынан айланып келе жаткан. Сен үйдүн алдынан келип, маңдайынан чыккансың. Бурчта эч ким байкаганга үлгүрбөгөндөй кылып, үнсүз акыркы үлгүдөгү АКБ тапанчасы менен атып кеттиң. Андай жакын аралыктан тийбей калуусу же өлбөй калуусу мүмкүн эмес эле. Тапанча кийинки кабат үйдүн жер тилөөсүндө болот. Түшүндүм. Бизди азыр суракка чакырат. Тергөө кандай болоорун жакшы билесиң. Актансаң каралашат. Мойнуңа алып берсең ишендүүчүлүк көргөзүшөт. Сага көбүрөөк басым болот. Мыйзам адамы болгонуң үчүн. Туруштук бер, салмактуу бол, кызуу кандуулук калтырба, тергөөчүнү басмырлаба. Ушул жагы жетиштүү, калганын эптейм, деп күлүп калдым. Кечир, албетте. Эми бул тергөөчүнүн тажрыйбасы сеникинен төмөн. Кийин катачылык кетирсе, аларын оңдоп отуруба дегеним. Айтканыңыздай болот, жолдош сактоочум, деп далысынан таптамакчы болуп, ишендирген колдорумду карап айласыз жылмайдым. Эч нерсе эмес. СИЗОдо мындан эркинирээк болобуз, деп тамашага салып койду. Болобуз деген сөзү мага аябай жакты. Кадимкидей дем берип, жалгыз калтырбайм деген эмеспи. Колдоом бар. Али бир адам болсо да, демек мен жеңил элекмин. Баары жактоочу айткандай болуп жатты. Күнөөнү өз ыктыярым менен мойнума алып тергөөгө жардам көргөзгөнүм үчүн Кылмыш жаза кодексинин 97-беренесинин 2-бөлүгү 1-бөлүк менен алмаштырылып, жеңилдетилип, кылмыш иши козголуп, сот отурумун күтүүгө СИЗОго которушту. Жөнөкөй айтканда, 20 жылдын ордуна ашып барса 8 жыл камак берилет. Бул жак тиги отурумду кармоочу жайга караганда түзүгүрөөк экен. Шагыратып кишендеп койбойт. Адамдар менен сүйлөштүрөт, күнүнө бир маал сыртка да чыгарат. Көп тагдырларды уктум. Чырмашевич айткандай болгон жок. Кадимкидей эле кабыл алышты. Ошентсе да, жактоочум жеке камера суранган, коопсуздук каралсын деп. Үйдөгүдөй болбосо да чыдаса болот. Баленин баары зонага барганда башталат дечи. Бирок үмүт кылып жаттым. Ал жакка жетпей кутулам. Бул жаман түштөн, деп келинчегим да келип кеткен жолугушууга бир да кийимден, бут кийимден шектүү эч нерсе таппадым дейт. Үйдө ашыкча буюмдун өзү болбошун айтып күлдүрүп эч кайда барбайм, үйдү гана күтөм. Мага коргонуш үчүн башканын кереги жок. Балдарымды менден артык эч ким коргой албайт, деп көгөрүп айтканыма көнбөй кетти. Жалгыздыктан
тынчтыктан да жадайт экенсиң. Жаныма адам киргизүүсүн сурансам, 1 жаш баланы кошушкан. Дубалдын аркы тарабы менен гана эмес, бөлмөнүн ичинде да баарлашып калат экенмин деп ойлоп кубангам. Бирок аз өтпөй өкүнүп калдым. Ал жигит жаш болгон менен өтө эле ачуулуу экен. Бул менин 3-чү фоткам деп бир топ нерселерди сүйлөп кыжырма тие турган болуп калды. Ага көңүл бөлбөгөнгө аракет кылам, бирок ал тынчыбайт. Акыры чыдамым кеткенде туруп барып, кекиртектен алып жогору көтөрүп, мени сенин эрдигиң кызыктырбайт. Түрмөнүн жашоосу, баатырдыгы сага эле буйрусун. Милиция кызматкерлеринин дарегине дагы бир ирет сасык сөз таштасаң оңдурбайм деп жерге таштаганымда чарактап эшик ачылып сыртка чыккыла деп калды. Биз сыртта басып жүргөнбүз. Жаныма бул жердин смотрящие аталган арык чырай чапчак жашы 40-тарга барып калган адам басып келип, кандай баатыр, бул жердин жашоосу жүдөтүп жиберген жокпу деп сурап калды. Чыдаса болот деп жооп берип, баарына даяр туруп калдым. Тиги жигит арызданып үлгүргөн экен деген ойдо. Өзүңдү бош кой, жигит, мен сага жамандык кылбайм. Жаныңа адам киргизип бекер кылдың. Эми чыда. Ал жигитти атайын киргизишти. Сени бул жайдан кутултурбаш үчүн. Ал сенин ачууңа тийип, өзүңдөн чыгарганга аракет жасайт. Сен ачууга алдырып, ага кол көтөрчү болбо. Алардын каалаганын бербе, деди шыбырап. Сен кайдан кабар таптың? Менин жашым бир топ улуу сенден. Көнгөн адат боюнча эле сен силеп жатасың. Эсиңден чыгарба. Сен бул жерде тергөөчү, мен кылмышкер эмес, экөөбүз бирдейбиз. Бул акыркысы болсун, деп кабак бүркүп алып, суроомо жооп бере баштады. Сени аз убакыттын ичинде кутулуп кетет, бир амалын таап, деп коркуп жатышат. Анткени эң жакшы билишет сенин күнөөсүз экениңди. Ошол үчүн үстүңө кылмыш кошуу аракетинде жүрүшөт. Сен урганда тиги майда жигит оңбой калат. Ал үчүн сага жаңы кылмыш козгошот. Ошентип сен бул жерден чыкпай турган болуп каласың. Аргаң түгөнгөндө тигилердин сунушуна көнүп бересиң. Түшүндүңбү? Эми этият бол. Бул жерде сага эч ким кол салбайт. Бирок тиги жигитке кол салышы мүмкүн. Эми аны да коргой жүр. Болбосо сен күнөөкөр болуп каласың. Ал бүгүн эле баарына сенин көргөзгөн эрдигиңди, менттерди коргоп жатканыңды сайрап берди. Ага бир нерсе болсо, баары сенден көрөт. Эмнеге мунун баарын мага айтып жатасыз? Дедим таң кала. Сырттан тапшырма болгон. Сени көздүн карегиндей сактоого. Эгер сен өзүң сактанбасаң, биз сактай албай калабыз. Демек, авангард баарынан кабардар. Ал менин бул суроомду жоопсуз калтырып басып кетти. Мына эми дагы бир көйгөй, ал жигитти коргоп жүрүш. Мага эмне жетишпейт өзү. Акыркы күндөрү бир гана көйгөйдүн үстүндө жүрүп калдым. Кудай жалгап, жактоочум аралашып, жаш жигитти чыгарып жалгыз калтырды. Катуу эскертип жатты, өтө этият болушумду. Бул жайда көпкө кармалышым мүмкүн экенин. Эмнеге? Сот жүрүмү узакка созулат. Жогорку сотко чейин созобуз. 1 жыл же андан да көп убакыт кетет. Кийин кантип куткарасыз? Же башкача болуп кетүү мүмкүнчүлүгү да барбы? Баатыр, сен өзүң мойнуңа алып алдың. Мен сунуштаган жокмун. Эгер ошол учурда чыгам десең, 1 саатка калтырбай алып чыкмакмын. Тандаган жолуң татаал экенин билип туруп, ушул жолго жүрдүм. Эми чыда. Бул менен эмне дегиңиз келип турат? Эч нерсе, ар кандай кырдаал болуп кетиши мүмкүн. Баарына даяр болушубуз керек. Эгер эркиндик гана кааласаң, ал көйгөй эмес. Биринчи сот отурумунан алып чыгып кетем. Эгер жашашты кааласаң, отурумдук эркиндикти садага чап. Анын жүзүнө карап туруп, баары мен ойлогондон да татаал экенин түшүндүм. Мен сизге тагдырымды тапшыргам. Толугу менен сизге ишендим. Көп тааныбасам да, эми бир суроо берсем жооп бересизби? Жок, жооп бере албайм деп ойлойм. Шашпа. Баары өз учуру менен. Негизгиси бул жай сен үчүн коопсуз. Өмүрүңө кол салуу болбойт. Бирок сени өзүңдөн чыгарууга, кылмыш жасоого мажбурлаганга аракет кылышат. Үй бүлөң жөнүндө да кеп айтыштары мүмкүн. Алардан кыжаат болбо. Өзүңдү карма, ачууга алдырба. Калганын мага коюп бер. Менин макул болуштан башка аргам жок эле. Берилүүчү суроом жөнөкөй гана болчу. Кеткен чыгымдарды ким төлөп жатканын билейин деген. Кимден карыздар болуп жаттым экен? Учуру келсе, аны да билермин. Азыркы маселе сактыкта. Денени тартипке салганга караганда, кыял жорукту тарбиялаш бир кыйла эле оор экен. Ар кандай кырдаалдар болуп жатты. Оң колумду сол колум менен кармап, тилимди тишиме тиштеп, өзүмдү араң кармаган учурлар болду. Отуру сотко чакырганда жактоочум ооруп калып, же мен ооруп калып жатып, арадан 3 ай өткөндө биринчи сот отуруму болуп, 10 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыгарылды.
Создуктуруп жатып акыркы мөөнөттөрдө 10 күн дегенде облустук сотко апелляция арызын тапшырды жактоочум. 2 ай дегенде облустук сот ишимди карап, биринчи сот чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Жогорку сотко арыз таштап күтүп жаткан учурда жаңы жагдайлар пайда болуп, майордун өлүмүн көргөн күбө табылып, жоголгон делонун дайыны чыкты. Жаңы жагдайлар менен бир ишти кайра кароо башталды. Баары башынан кайталанып, күбө сүрөттөгөн жигит Нуржигит болуп чыкты. Көзмө көз келгенде даана таанып, кандай абалда атканын баарын сүрөттөп берди. Ал учурда күйөөсү менен урушуп үйдөн качып чыгып, окуя болгон жайдан алыс эмес жерде дарактын артында жашынып отурган экен. Көлөккө өткөн келин Нуржигитти суракка чакырганда, баарын мойнуна алып, тапшырманы мени оперлерге салып берген полковниктен алганын айтыптыр. Кабинетке кирип, Алиевичтин столунун тартмасынан делону алып чыгып, полковникке бергенин да моюндаптыр. Тинтүү болгон учурда дело полковниктин жумуш ордунан чыгат. Бул иш 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө каралып жатканга байланыштуу. Табылган иш кагаздар аларга дайындалып, авангарддын үстүнөн да 3 берене менен кылмыш ишин козгошту. Бул учурда авангард өлкөдөн чыгып үлгүргөн экен. Суракта полковник эч кандай күнөөсү жок экенин, бул жөн гана бирөөлөр тараптан уюштурулган иш экенин айтып, таанып туруп алды. Албетте, сот болуп, полковникке күнөө тагылмайынча мага актоо болбойт. Көп өтпөй, Чырмашевич өз арызын жазып, ден соолугуна байланыштуу жумушунан кетти. Ушундай кырдаалдар менен СИЗОдогу жашоом уланып жатты. Акыркы окуялар ушундай тездикте болуп жатканына байланыштуу мен эч нерсени аңдап үлгүрбөй калдым. Эми талдап баштасаң, экинчиси башталып, мунун баарын авангарддын тиешеси бар экени билинип эле турат дечи. Нуржигит агасын сакташ үчүн полковникти жайгарды же тескерисинче Чырмашевич инисинин өмүрүн сактап калуу үчүн ушундай кылды. Бирок эмне үчүн аларды мындай кылууга мажбур кылды? Мени куткарыш үчүнбү? Анда башынан эле бул жерге салбай коймок. Чындап, делону ким алган болду экен? Даана Нуржигит эмес. Андай болсо, акыркы жолугушууда Чырмашевичтин жүзүнөн байкамакмын. Же ал да кабарсыз калып кеткенби? Эмнеси болсо да сыртка чыкканда билермин. Эми ал күндү гана күтүү керек. Сот отуруму болуучу күнгө аз калганда келинчегим жолугушууга келди. Дайымкыдай шайыр, шатман, өзүнө ишенимдүү эмес, көңүлү чөгүңкү. Билем, сен да чарчадың, аз калды, сабыр кыл, баары бүтөт, дедим чачынан сылай. Мен чарчабайм. Анан калса сен атайлаган жоксуң. Кыжалаттыгымдын себеби башка. Атам кан басымы көтөрүлүп ооруканага түштү, деп укмуш кабар угузду. Ушул күнгө чейин бир да жолу укпагам кан басымы көтөрүлгөнүн. Анан калса, жаш эле болчу. Ушунча кабарлардан кийин эч нерсени жөн эле кабыл ала албай калат экенсиң. Анын да катышы барбы? Эмнеден уламандай болду? Айныкса ушундай күндөрдө, деп күмөндөрүм күчүп жатты. Сага эмне болду? 2 күн болду атам ооруканага түшкөнүнө. Азыр баары жакшы, деп колдорумду кармап калды. Ошондо байкадым, колдорум бети башымды мыкчып жатканын. Ооба, билем. Сен кайдан билесиң? Эгер башкача болгондо сен мында келмек эмессиң. Рас, бул жерге турасың, демек баары артта калган. Ошондой, биз да түшүнбөй калдык эмне болгонун. Кыжалат боло бербе. Мындай күндөр ар бир адамдын башына түшүшү мүмкүн. Чыдашыбыз керек. Сен бар балдарга, атама салам айт, деп коштошуп кетирип жибердим. Өзүм жайыма кайттым. Сен кутуласың. Болгондо да кандай? Баарын таң калтырып, башчыларды баш ийдирип, деген жактоочунун качандыр айткан сөзү кулагыма жаңырып жатты. Бирок сен ошону каалайт бекенсиң. Мына ушул сөздүн сыры балким ушундадыр. Буларды ойлоп, жактоочуну чыдамсыздык менен күтүп жаттым. Ал да кашайып караанын көрсөтпөйт. Эртең сот деген күнү гана келди. Баатыр, эртең биздин көчөдө да майрам болот. Даярсыңбы? Кайнатам ооруканада. Эми эле жайылып турган оозу жыйылып, жүзүнөн жылмаюусу өчө түштү. Мен сага эмне деп жатам? Сен эмнени ойлоп турасың? Билесиз, сиз баарын билесиз. Ооба, уктум. Кан басымы көтөрүлүп ооруканага түшүптүр деп уктум. Кадимки толкундоо болсо керек. Бир айдын ары жак бери жагында генерал аталат деп атышпайбы? Ошентип жатышат. Бирок сиз гана билесиз чыныгы себеби эмне экенин. Баатыр, сен чындап эле ошондой ойлойсуңбу? Кандай? Кайнатаңдын да катышы бар деп. Аны сиз айтасыз. Жок, Баатыр, таппадың. Мен эч нерсе айтпайм. Жакында майор болчу адам өзү ойлонуш керек. Тергөөчүдө билимден сырткары туюмда болуш керек. Менби? Майор Белеков жакшы угулат экен.
Капитан өлтүрүлдү дегенге караганда майорго кол салуу болду деген таасирдүү сезим калтырат Бул башка сөз. Эми өзүңө келдиң. Башталышы жаман эмес, деп ыраазы боло күлүп калды. Айтыңызчы, эмнеге сиз жактоочулукту тандадыңыз? Сатуучу болгонумду элестете албайм. Сиздин мөрүңүзгө 3 жылыбызча куп жарашмак. Акылын жөндөмү толуктаган полковник болмоксуз. Эмнеге генерал эмес? Кечиресиз, табитиңиз анчалык күчтүү экенин билбепмин. Мага жылдызчалар кызыктырбайт. Генералдын табышы гана менин азыркы деңгээлиме жетмек. А мен сизди акысыз эле иштей берет экен десе, муну кайдан алдың? Мен сизге жарты тыйын берген жокмун. Сен үчүн төлөнгөн акчага Лондондон там сатып алсам болот. Мен дагы сүйлөйүн деп оозумда шаарда үлгүртпөй жаап койду. Тилиңдин бийизин мокотпо, эртең курш боюнча керек болот. Башымды ийкеп гана тим болдум. Сот залында кичинекей темир тордун ичинде отура берип, көнүп да калгандаймын. Биринчилеринде өзүмдү жаман сезип уялып жүргөн болсом, азыр кадимки эле көрүнүштөй кабыл алып калыпмын. Тобу, адам деген ушул экен да, башка келгенди көз көрөт деп баарына көнүп кете берет экенбиз. Айтыңызчы, сиз эмне үчүн өзүңүзгө каршы көрсөтмө бердиңиз? Ал учурда мага тандоо беришкен эмес. Тактап кетсеңиз. Тактап кетсем, тергөөгө каршылык көрсөтүп, акыр аягы 20 жыл камак алуу же суракты эрте бүтүрүп айткандарына көнүп, мөөнөттү 2 эсе кыскартуу. Мен албетте жеңилин тандадым. Жертөлөөдөн табылган тапанча боюнча эмне айта аласыз? Бул дал келүүчүлүк. Мен жөн гана оюма келген жайда атай салгам. Көрсөтүү үчүн алып барганымда ал жайда тергөөчү тапкан тапанча жаткан эле. Эске сала кетчү жагдай, ал тапанчадан менин кол издерим табылган эмес. Ошентсе да, материалга тиркелип коюлган. Бул тергөөнүн кам ишмердүүлүгүнөн. Тапанча кандайча ал жайга барып калуусу мүмкүн. Ал жайды мен атап жатканда угуп тургандар жок эмес эле. Түшүнүктүү, тергөөчү таштаган демекчисиз. Мамлекеттик айыптоочунун бул сөзү жактоочуга жакпай калдыөңдү тура калып, урматтуу сот отурумунда төрагалык кылуучу айыптоочу өзүнүн жоромолун таңоолап жатат, деди. Акыркы суроо алынып салынды, деди көз айнегин оңдоп жатып төрагалык кылуучу. Макул, анда башкача берейин суроомду. Эмнеге ушул күнгө чейин күнөөсүз экениңизди айтпадыңыз? Урматтуу прокурор, мен күнөөсүз экенимди айтып же далилдешим кажет эмес. Жазык жоромолуңуз деген бар. Менин күнөөм бар экенин сиздер далилдешиңиздер керек. Эгер сиздердин далил жетишсиз болсо, мен күнөөсүз деп табылаарым анык. Жактоочунун жазып жаткан жеринен тык-тыктып, башын көтөрбөй туруп, көзүнүн төбөсү менен айыптоочуга карап калды. Прокурор үндөбөй мага карап туруп калды. Акылында кийинки берилүүчү суроосун иреттеп жатса керек. Жактоочум ордунан туруп, калемин колуна айландырып, жай гана сөз баштады. Урматтуу төрагалык кылуучу, мен айыптоочунун берилген суроолорунун маңызына түшүнө албай турам. Бул тууралуу ушуга чейин айтылып бүткөн, азыркы тапта чыныгы күнөөкөр табылып, камакта отурат. Биз азыр окуя тууралуу эмес, менин жакталуучумдун акталышы жана баардык укуктарынын сакталышы тууралуу маселени карап жатабыз. Урматтуу кесиптеш, Садыр Камбарович, жалган көрсөтмө берип, тергөөнү чаташтырган адамды кандай кылып актап, укуктарын кайтарабыз, деп айыптоочу аралаша кетти. Мен сизден суранат элем, айыптоочуга эскертүү берүүңүздү. Маселе боюнча суроо берсин же суракты токтотсун, деди жактоочу прокурордун айткандарын укпагандай сөзүн улап. Пикир эске алынды. Урматтуу айыптоочу, жагдайга байланыштуу суроолоруңуз жок болсо суракты токтотуңуз, деди сот прокурорго карап. Менин суроолорумдун баары жагдайга байланыштуу. Эмне үчүн жалган көрсөтмө берип, тергөөнү чаташтырганын аныктагым келип турат. Аны аныктоонун пайдасы барбы? Деди жактоочу аны эми гана байкагандай. Албетте, жалган көрсөтмө берген үчүн жаза алыш керек. Мен бүгүнкү каралып жаткан маселеден андай беренени көрө албадым. Андай болсо, материалды тактап жазып келсеңиз болмок. Эсиңизге сала кетсек, бүгүн менин жакталуучум кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин 1 бөлүгү менен күнөөлүүбү же күнөөсүзбү ошону аныктап жатабыз. Калган көрсөтмөгө башка берене иштетилсе керек, менимче. Айыптоочу менен жактоочу талашты, тартышты. Акыры соттун окуган өкүмү менен биз жеңишке жетиштик. Кыргыз Республикасынын атынан өкүм чыгарылды. Белеков Батыр Капарович 3 август 1981 жылы туулган. Бишкек шаары, Жибек жолу көчөсү 3-үйүнүн тургуну. Адам өлтүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин 1 бөлүгү менен күнөөсүз деп табылып, дароо эркиндикке чыгарылсын.
ушул күнгө чейинки коомдогу ээлеген абалы калыбына келтирилип, кетирген материалдык жана моралдык чыгымдары мамлекет тарабынан төлөнүп берилсин. Сот өкүмдү окуп, столго тарс эттире ура ордуна отуруп мага кайрылды. Акталуучу, ордуңуздан туруңуз. Бул учурда конвой мени темир тордон бошотуп, жактоошумдун жанында отурган элем. Соттун буйругун аткара ордумдан турдум. Сизге өкүм түшүнүктүүбү? Ооба, урматтуу төрагалык кылуучу. Рахмат. Отуруңуз. Тарапташтар 3 күндүн ичинде өкүмдүн көчүрмөсүн колуңуздарга ала аласыздар. Ушуну менен бүгүнкү сот отуруму жабык, деп столду дагы бир ирет тарс эттире уруп залдан чыгып кетти. Кагаздарын жыйнап жаткан айыптоочуга карап, кечирип кой, кесиптешим. Сөз берем, кийинки жолугушуубузда мынчалык катуу кетпейм. Бүгүн мурдумдан кан акса да маарага жетишим керек эле, деди жактоочу. Эч нерсе эмес, баарын түшүнүп турам. Албетте, ар бирибиз алып жаткан акыбызга жараша иштедик. Эсиңе туй, муну мен эмес, сен айттың. Мамлекет аз төлөп жатат демекчисиң, деп тамашалай өзүнүн дарегине атылган жебенин ушун тескери буруп койду. Прокурор экөө жылмая кол алыша коштошуп, эки тарапка басып кетишти. Кана, Баатыр, кай жерге барып майлайбыз, деди жанаша сыртка чыгып баратып Садыр Камбарович. Таза абага чыгалы. О, таза абадан кережит. Адам жоготпогон нерсенин баркына жете билбейт. Тирүүлүктүн өзү бакыт болсо, эркиндик аны туучокусу. Өз териң менен бул бакытты жоготуу даамын сездиң. Мындан кийин адамдарга күнөө тагаарда өткөргөн күндөрүңдү эсте. Алдыңда отурган адам ошого татыктуубу, кылмышкер экен деп эле адам катарынан чыгарып салышка шашпа. Эсимде болот, жактоочу мырза. Сизден акыркы өтүнүчүм, мени Алиевичтин күмбөзүнө алып бара аласызбы? Эгер бул сөздү азыр укпаганымда, сенин ак экениңден күмөн санап калмакмын. Кеттик, деп унаага жол баштады. Күмбөздүн башына келип, Куран түшүрүп, алакан жайып бата кылганыбыздан кийин ар кимибиз өз ойлорубуз менен алек болуп тунжурай түштүк. Садыр Камбарович, айтыңызчы, полковник эмне үчүн андай кадамга барды деп ойлойсуз? Деп сурап калдым жымжырттыкты буза. Андай катуу кыйкырыкты сүйлөөдөн этият бол, өлүктөрдү ойготосуң. Эмне дедиңиз? Бул жер андай сөздөрдүн орду эмес, дедим. Жок, акыркы сөзүңүздү дагы кайталап койсоңуз. Бул жер андай сөздөрдүн орду эмес. Андан алдыңкысын. Баатыр, кеттик бул жайдан, деп бурулуп жолго түштү. Менин сөзүмө жооп бербей. Мен анын артынан басып, унаага отуруп жөнөп кеттик. Тилимдин учунда турган суроолорду бере албай, кыйналып баратып, Алиевичтин айтканын эстедим. Жообун билип туруп суроо акмакчылык эмеспи, деген. Бул кишинин жооп бербешин билип туруп, суроо да дал ошондой болот деп ичиме жуктум. Жакшысы үйүнө жеткирейин. Балдарыңды сагынган чыгарсың. Биз башка күнү деле майлайбыз. Айтмакчы, кайнатаң генерал болгонго чейин сен майор наамын аласың го, чамасы. Ички туюмдарым айтып турат, деди унаанын башын менин үйүм тарапка буруп жатып. Кандай ойлойсуз? Менден кандай жактоочу чыкмак? Эч кандай. Ар ким өзүнүн жумушун кылганы жакшы. Баштаган жолуңду ула. Сен жана сага окшогондор генерал болуп мамлекет башкарууга тийиш. Бул сөзү эмнегедир мага буйрук иретинде айтылгандай туюлду. Демек, мен оюмдун сыртында эмес, тереңиндемин. Өз үйүң өлөң төшөгүң, калганы кагып жатып, ушуну ойлодум. Өз үйүңдүн болгону кандай жакшы. Кандай жайдан келбе, сени кабыл алууга даяр. Эшик ачкан келинчегим көздөрү жашылдандып кучагыма бой урду. Мына бакыт, тааныш жыт, ичкериде шурулдап ойноп жаткан балдарымдын доошу, үй бүлө менен эзилиши эркелешип жатып калдым. Кабарсыз отурушкан болсо керек деп ойлогон элем, адашыпмын. Дайымкыдай кабар менден алдың жетип келген экен. Бир аз отургандан соң келинчегим, унутупмун, сени келери менен чалсын дедиле Сыдыков деген адам, деди. Азыр эле бакыттан балкып, аалам тегиз болуп турган мен космостон жерге түшкөндөй жүзүмдөгү күлкү аздан жоголуп барып сумсая түштүм. Келери менен, демек, сен келишимди билгенсиң. Ал адам ошондой деди. Мен да уккан кулагыма ишенбедим. Анан эле сен чындап кирип келдиң. Атам кайда? Ооруканадан чыкканбы? Ооба, үйдө. Бирок жумушка чыга элек. Апам жумуштан узак тутканга баардык аракетин жасап жатат. Түшүнүктүү. Мен азыр келе, телефонуңду бере турчу, деп сыртка жөнөдүм. Алло, саламатсызбы, подполковник? Мен, деп сөзүмдү толук сүйлөгөнчө ары жактан Сыдыковдун дошу болду. Салам, Баатыр. Куттуктайм. Жаман күндөр артта калган болсун. Рахмат. Чалсын деген экенсиз. Ооба. Тиги
Бүгүн жакшылап эс алып эртең менен жумушка кел. Бирок соттун өкүмүн али колума ала элекмин. Сенин өкүмүңүн кимге кереги бар? Жарайт, подполковник. Түшүндүм. Эртең менен жумуштан жолугабыз. Телефондун кызыл баскычын басып коюп, бөлмөгө кирбей турган жериме отура кеттим. Подполковник билип келинчегин угуп, кайнатам кабарсыз калып кетпеси керек. Эмне себептен үнсүз отурат болду экен? Жолукканда жүзүнө кандай көз менен карайм? Жакын адам катарыбы же сатканга карагандайбы? Башчыларды багындырып, бирок сен ошону каалайт бекенсиң. Бул сөздөр дагы мээнден орун алды. Качанга чейин бул сөздөр мени коштоп жүрөт болду экен. Эми кантип адамдарга ишенич менен карай алам? Болду дедим өзүмө. Жетишет. Мындан ары эч кандай табышмак жок. Жашоо уланууда. Маселе жаралса чечиш керек. Болбосо баарын болуп көрбөгөндөй унутуп, мындан ары жашаш керек. Эгер унутууга мүмкүн болсо, туруп барып үй бүлөмө киришип кеттим. Бирок 10 мүнөт алдын эле балкып жаткан сезимди кайрый албай койдум. Сагынып, нечен түндөр ушул учурду күтүп көз ирмебей аттырган болсом, мына эми күттүргөн түндүн өзүндө туруп көзүм ирмелбей жатам. Жок, мындай жарабайт. Кучагымда жаткан келинчегимден шекишип жатсам, кандай өткөндү унута алам. Эч кимге ишене албайм. Жашоо ушуга үйрөттү. Алиевичтин сөзү эсиме түшүп кетти. Мен да ошондой болуп каламбы? Балким буга чейин эле ошондойдурмун. Жашоо жөн гана ал сапатымды ачыкка чыгарып койду. Андай болсо, Алиевич да алдыңдан ошондой болгон. Анда чын эле экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз бирдей болгон. Же Али да болуп жатат. Өз оюмдан өзүм чочуп кеттим. Биринчи жолу ачык бул оюмдан качпай бетме бет жолуктум. Башымды көтөрүп карасам, келинчегим уйкуга кеткен экен. Абайлап, аста туруп ашканага чыктым. Учуру келди. Эгер чындап биз пикирлеш болгон болсок, аны текшериш керек. Бөлмөгө кирип, тартман ачсам, унаанын ачкычы ордунда экен. Асты алып, ошондой эле үнсүз калганы жаап, күрмөмдү көтөрүп үйдөн чыктым. Эмнеден башташ керек экенин жакшы билем. Туура эле күндүзү келген күнбөздүн башына келип токтодум. Күндүзү көрүп кеткен кичине тамдын жанына барсам, Кудай жалгап эч ким жок экен. Бул ушул жердин кароолуна таандык болсо керек. Мунун ичинде сөзсүз шаймандар болот. Жыгачтан болгон эшиги өзү сынайын деп араң турса да, аны чынжырлап аябай кулпулаптыр. Адамдар кызык эле ойлонушат. Уурудан корксо, темирден катуу эшик койбойбу? Чынжырлары эмне иш бермегеле? Ачкысы келген адам моминтип эле ачат да, чынжырга тийишпейли деп бутум менен катуураак тепсем, зорго турган чириген эшик карс этип сынып түштү. Ичинде мен шайманмын дегендин баары бар экен. Бир шиш күрөгү менен кетменин алып, Алиевичтин жайына келип каза баштадым. Ана жыгачтар көрүндү. Аларды алып салып, саргайган топуракка буланган кепинге урундум. Демек жаткан экен деп кайрадан жыгачтарды тизип жатып, колум кепинге тийип кетти. Эмнегедир жумшакка окшойт. Өлгөнүнө 8 ай болуп калды. Кайдагы эт чагыраган сөөк болуп калыш керек эле деп ойлой, кабырдын ичине секирип түшүп, кепинди ача баштадым. Колдорум титиреп, коркконум билинип турду. Жок, баатыр, өлүктөрдөн эмес, тирүүлөрдөн корк деп өзүмө дем берип улантып жаттым. Кепинди сыйрыганымда колумда узун тактай гана калды. Калган топурак күүлүп жерге жайыла түштү. Ах, Алиевич, зерикпей топурактан адам жасаган экен. Мен андай кылуудан зериктим. Убактым тар эле. Кабырдан секирип чыгып, өзүмдөй кылып таптап жаба баштадым. Баарын бүтүрүп, кийимдеримди кагып жатып, артымдан бирөө карап турганын сездим. Жай гана бурулуп карасам, тушумда мага карап бир караан турат. Караңгы болгону үчүн түсүн жакшылап көрө албай жаттым. Сен эмне өлүктөрдүн эти менен тамактанасыңбы? Бул эски, жаңысын казбайт белең, деди карыган үндүн ээси. Эскилери деле боло берет, дедим ага жакындай. Сиз эмне кылып жүрөсүз? Же сиз дагы? Мен сен алган шаймандардын ээсимин. Буюмдарымды кайтарып алганы келдим. Демек, бул ушул күнбөздүн кароолу. Алыңыз, рахмат. Бирок бир суроом бар. Бул жайдын ээси кайда кеткен? Кайдан билдим? Сенден алдың башкасы үлгүрүп кеткен го. Бул жайга мендейлер көп келип турушабы? Биринчи жолу өз көздөрүм менен көрүп турам. Аксакал экөөбүз сүйлөшүүсүздөр бар. Коркпо, эч кимге айтпайм. Бара бер. Андан коркпойм. Ансыз да эч кимге айтпайсыз. Болбосо бир өлүк үчүн чоң жоопкерчилик мойнуңузга илинет. Менин сөзүм башка. Кой, уулум, бул жай коро сөздүн орду эмес. Атың баатыр дедиңби? Жашооңду чаташтырба. Таң атып кетелегиңде үйүңө кайт. Тынч жашооңду улант. Бирок аба, мени коркутам десең, оюң орундалбай калды. Мен коркуудан тажап бүткөн жанмын. Жок,
мен сізге атымды атабадым. Мен сені атадың деген жоқмын. Ава, мен батыр екенімді айта элегимди эле билдиңиз. Кайдан? Өзүң айтсаң керек. Болбосо мен кайдан билмек элем? Жок, менин адатым адамдар менен таанышып атын сурабайм да, атымды айтпайм. Бул жерде адашуучулук болушу мүмкүн эмес. Акыркы жолу кандай кийим сатып алгансың? Бут кийим. Демек, сенсиң. Жүрү, деп артыма бурулуп кадам таштады. Мен күрөк кетменди көтөрүп артынан бастым. Кичине тамдын ичине кирип, жарыкты күйгүзүп, мени карап бир саамга үндөбөй турду да, колумдагы күрөктү жулуп алды. Бул аксакалдан мындай күчтүү күтпөгөм. Эсим ооп эле туруп калдым. Күрөктү сабынан ажыратып алып, чыгач салынчу тешигинен 3 бурчтук кайыш сууруп чыгып унду. Бул кагазды сени келсе бересиң деп калтырган. Сууга тийип жыртылып калбасын деп бул кайышка уруп койгом. Жазылган сөздөрүнө түшүнбөдүм. Башка эч нерсе сураба. Анткени мен да андан сураган эмесмин. Аманатын гана алып калгам. Мен анын сөздөрүн укпай эле кайышты ачып, ыргытып кагазды шаша ачып окуп кирдим. Анда кыска гана мен да ушундай кылгам. Сен туура жолдосуң деп жазылуу экен. Даана майордун кол жазмасы. Ал тирүү. Үйгө карай жолдо келе жатып, мени андай кылууга мажбур кылба. Өлүктөрдү ойготуум үчүн өзүм өлүккө айланышыма жол койбо деп Кудайыма жалынып келе жаттым. Майордун баскан ар бир кадамын кайталап жатканымдан чочулап бараттым. Менин окуямдын аягы мындай болуусун каалабайм, бирок башка аргасында көрө албай турам. Бул жолдорду кайталабашым үчүн оюмду өзгөртүүм керекпи же тескерисинче толук майордун акылына сүңгүп кирип кеткеним туурабы? Өз убагында ал жерден чыгып үлгүрө аламбы? Мээмди чулгаган ойлордун кучагында үйүмдүн алдына кандай жетип келгенимди байкабай калыпмын. Бир дагы жолду карап кай жерге жеттим деп ойлобогонуму эстедим. Мына жандырмак. Туура жолго түшүш үчүн акылды өчүрүп сезимди жандырыш керек экен. Сезим акылдан айырмаланып, туура жолду табууда адашпайт. Үйгө карай жол тапкан сезимим келечек жолумда табат. Ошол мүнөттөн баштап сезимиме толук баш ийип бердим. Таң эрде турган келинчегим мени ашканадан көрүп чочуп кетти. Сен эмне кылып жатасың? Силерге нанушту даярдап жатам. Керемет, сага кандай жакшы жарашат. Эмнеге алдын мындай өнөрүң бар экенин билбегенбиз. Силер али көп нерсени билбейсиңер, деп даяр болгон омлетти идишке салып столго койдум. Отур. Экөөбүз тамактаналы, кийин балдарды ойготосуң, деп колунан тарта алдыма отургузуп, өз колдорум менен тамактандырдым. Азыр ушундай жасагым келип турган. Баатыр, эч качан өзгөрбө. Бүт аалам жамандык кылса да жүрөгүңдү карартпа. Башкалар да сендей эле жумушун сүйөрүн эсиңден чыгарба. Эч качан алар да эңсегенине жетиш үчүн ар кандай кадамдарга басуусу мүмкүн. Кечиримдүү бол деп жүзүмдөн сүйүп койду. Сенин насааттарыңды кандай сагынганымды билсең эле, деп мен да эркелете жооп кылып саатка карасам, жебеси жетини көрсөтүп турган экен. Шашыла ордумдан туруп жөнөп калдым. Сен кайда? Деди жубайым түшүнбөй. Жумушка. Азыр эрте. Жолдон Алиевичтин үйүнө тийип Куран окуганга кирейин дегем. Атама барып сурабайсыңбы? Бул суроону укканда жуткан абамды ал кыла албай какап кеттим. Жинди ойлорум менен баарын эстен чыгарган экенмин. Ал оорулуу эмес беле? Майор тирүү демек. Эч ким мага тузак койгон эмес. Кайнатамдан эч кандай шек санабай эле койсом болот. Анан эмнеге алдына барып ден соолугун сурап койгонду ойлободум. Албетте, барам. Эртелеп тынчтыгын бузбай түштөн кийин барсамбы дегем, дедим мукактана. Баатыр, сен жалган айтып жатасың. Эмне болуп жатат өзү? Атамдан эмне капасыңбы? Кайдан алдың муну? Эмнеге капа болом? Атам укпасын, капа болот, деп шарт бурулуп чыгып кеттим. Көрөгөчүм жүзүмдөн окуп койду баарын. Мындан ары өтө этият болушум керек. Жолдон Алиевичтин үйүнө бурулуп, ат энесине жолугуп, Куран окуган болуп жүздөрүнө уурдана карап отурдум. Буларга өтө катуу дайындаган болуш керек. Эч сыр билдиришпейт же кабарсыз калып кетүүлөрү мүмкүнбү? Андай болсо, экспертизадан баштатышмак эмес. Акыры чыдабадым. Кечиресиз, эмнеге текшерүүдөн өткөрүүдөн баш тарттыңыздар? Деп сурап калдым атасынан. Өлгөн балам кайрылбайт баары бир. Рас, ошондой экен. Алла ага ыраа көрүп берген денесин эскилебей ээсине бүтүн тапшыралы дедик. Каныбегим өзү да кичинесинен догдурдан корко турган, деп апасы да кошумчалады көзүн жашылданта. Бул сөздөрдү укканымда аларды өзүмдүн шектүүлөрүмдүн тизмесинен чийип салдым. Булар эч нерсе билбейт. Майор менин 8 айдан кийинки кадамымды алдын ала билген. Булар ойлорунан кабарсыз калып кетмек эмес. Атасы Алла деген адам.
Апасы баласын коргош үчүн баарына даяр. Жата калса, өлгөн жансыз денесин да ооруткусу келбейт. Муну мен бир көрүп түшүнгөн. Өмүр бою жашаган майор алардын мындай жол тутушунан күмөнү болбогон. Ошондуктан бул байкуштарга эч нерсе айтпаган. Мен эч кимге ишенбейм. Жата калса, ата-энеме дагы жок, алар мени сатат деп коркпойм, мени коргойм деп ката кетирип алышат. Бул сөздөрдү бекеринен айтпаган мага. Азыркы болуп жаткан окуялардын жандырмагын таштап кеткен экен. Ошондо майор мындай кылууну качандан баштап ойлонуштура баштаган. Акыркы сүйлөшүүлөрдөн кийинби же андан алдыңбы? Менимче алда канча убакыт мурун, балким менин бул шаарга келишимден алдың, же өзү да мендей болуп издеген өлүктөрүнүн күмбөзүн ачкандан кийин 2008-жылы баштаган болсо, 3 жылдан бери пландап келет. Эмне үчүн? Эмнеге бул жолду тандап алды? Ооба, мен арсар болуп турган эки айрылыш жолдун экинчисин тандаган, жоголгон өлүктөрдүн акылына сүңгүп кетүүнү туура көргөн. Ал үчүн өзүнө пикирлеш адам табуусу керек эле. Тапкандан кийин кандай кылып болсо да ушул жолго салышты ойлонуштурган. Анысы да ишке ашты. Азыр өзүм кааласам да бул жолдон баш тартып кете албаймын. Өлүктөрдүн жанымда басып жүргөнүн билип, алардын жүзүн тааный албай, ар бир алдымдан чыккан адамды ушул бекен деп күмөндөп жашай албайм. Мен башкасын издешим кажет эмес. Майорду тапсам, ал баарын табат. Ал үчүн анын кадамдарын кайталашым керек. Майор аларды табуу үчүн өзү алардын ордунда болуусу керек. Мен жакындайм, ал алыстайт. Бул оюм өзүмө жакпай калды. Анда биз бир кадам артта жүрүп калабыз. Башка жолун табуу керек. Туңгуюктан жол издеп жатып, тергөө комитетине да жетип келдим. Ушул убакка чейин ойлонуп турмун. Азыр кантип ичкериге кадам таштайм? Көргөндөргө эмне дейм? Полковниктин күнөөлүү эмес экенин биле туруп, чыныгы күнөөкөр табылып, мен акталдым деп айта аламбы? Эмне болсо ошо болсун. Бул оюнду мен баштаган жокмун. Анан калса, мен уялчу адамдар булар эмес. Камакта жөндөн-жөн отурган адам, чындыкты билип туруп, жардам колун сунбаганым. Бирок ал өзү баштаган күнөөсүз экенимди сезип туруп, кош колдоп көргө тыккан. Өзүмдү өзүм чыйралтып, кийимимди иретке келтирип, чырма шөгүштөн үйрөнгөн жакшы сапатты колдонуп, бут кийимди жылтырата тазалап, дарбазадан ичкери карай кадам таштадым.